Жалоо шаарында жылдын 4 мезгилинде тең көчөдө сел сыяктарды көп эле кезиктирүүгө болот. Жылуу мезгилде алар эс алуу бактарда, жол жийектеринде түнөшөт. Бирок кышкысын суукта калып, тоңуп, каза болуп калган учурлар көп эле катталат. Мындай учурлардын алдын алуу үчүн Жалоо шаардык мэриясы 6 жылдан бери түнөк үйүн уюштуруп келет. Ал жерде башпанеги жок адамдар жатакана, бир маал ысык тамак, жумасына бир ирет мончо жана медициналык кароолор менен камсыздалат. Бул 4 ноябрь айынан башталып, мартка чейин каралат. Бул ошо ар бир жыл сайын 161 миңге чейин акча бөлүнөт. Булардын ичинде булардын тамак ашы, дарылоосу, светке, мончосуну, гигиеналык эмеси боюнча, буюмдар боюнча, дарылоо боюнча дагы да ошо акча бөлүнөт. Азыркы учурда бизге 13 чейин адам келип атат бул жерге. Жалоо шаарында мындай түнөк үйгө муктаждар канча экени боюнча так цифрлар жок. Анткени алар облустун туш тарабынан айрым учурларда башка облустардан да келип калышат. Учурда түнөк үйүндө эркектер үчүн 10, аялдар үчүн 7 орун даярдалган. Адистер күн сайын 10 кочкул башпанексиз адамдар келип жатканын билдиришти. Эми булардын эң кыйынчылыгы бул документи жоктугу да. Өздүк документи жоктугуна байланыштуу алардын өздөрүнүн ооз эки айтканы боюнча биз журналыбыз бар, ошону регистрация кылып коебуз. Анан көбүнчө булар жана өзүңүздөр билесиздер, ичип келет да. Ичип келгенде аябай кыйынчылыкта туудурат. Биз аларды жакшынакай сөздөрдү айтып, ушундай ысык тамакты берип, анан жаткырганга аракет кылабыз да ушуларды. Анан эгерде ушундай эле болбой атса, биз жана аймакта бизде милициядан бөлүнгөн милиционерибиз бар. Ошого чалабыз, ошол келип жардам берет. Кайрымдуулук борбордун кызматкерлери баса белгилегендей, жергиликтүү бийлик сел саяктарга башпанек менен тамак ашкына бербестен жумуш менен камсыздоого да аракет кылган. Бирок сел саяктар өздөрү иштөөнү эп көрүшпөйт. Былтыркы жылы ошо Желенкоздун өзүнө айттык, ошол жерде жана агроном Канат деген бала бар эле замы. Ошого келип, ошого айтсак, пожалуйста дейт, бирок булар өздөрү барышпайт да. Биз андайга андан тышкары мына частниктер келет, малдарыбызды багып бергиле, акчаңы берейин, мен жеген тамакты жейсиңер. Кийим кече алып берем. Андан тышкары 10 миңден 15 миң чейин айлык акча берем десе дагы көнбөйт да буларчы. Кала бийлиги түнөк үйүн уюштурууга жыл сайын 160 миң сомдон кем эмес каражат бөлөт. Белгилесек, аталган жай 6 жылдан бери ноябрь айынан мартка чейин иштеп келет. Кабылбек Көчкөнбаев уулу, Тынчбек Туолдаев, Жалал Абад облусу.